You ain't even on me. Yeah, yeah. Fall back too close. You ain't even on me. Trust my brothers from way back from the north. Whiskey and Dior, spend it like they owe me. Gotta stay select. Don't come around to me. Better come correct. Different lives that we lead. I'm in Nike check in a bank Louis V. Two tone on my wrist, lights don't make no sense, pop up for a minute, I swap on my whip, Benzes and BMs, lights don't make no sense, fall back too close, you ain't even know. Assalamu alaikum, hurmatly Profseyskiy YouTube kanalının көрүүчүлөрү. Жакында биз сиздерге Kia E5 деген машинаны көрсөткөнбүз. Выкупка берилип атат бизде, без первоначальный взнос. 70 000 страховкасын төлөп, балдар алып, 75 000 айына 36 айга алып атат азыр. Машина комфорттуу иштейт. Ошого биз азыр бүгүн сиздерге машиналарды мурунку видеолорубузда 1 жыл 2 жыл мурун китайцтерди алып чыга баштаганда жанагындай сравнительный анализ кылып машиналарды көрсөтө албайт элекчи. Бүгүн азыр ушундай возможностубуз бар. Именно ушул Kia E5 машинаны Kia Cerato менен сравнить эткенбиз. Ооба туугандар, азыр сиздер барыңыздар айтасыздар, бул Cerato эски, жаңы кузовто эмес, бул машина жаңы депчи. Биз бул сравнительный анализди чисто багы размерлери сравнивать этип, сиздерге кайсы машина менен салыштырылса болот экенин көрсөтөлү деп атабыз. Вот. Ошого жаңы версияларда Ceratо'нун максимум барыбыз билебиз, дизайн алмашкан, бампер, передний, задний бамперлер алмашкан, в целом габариттери ошол бойдон эле калган. Ошого туугандар, давайте азыр биз сравнительный анализ кылганда биринчи дизайндан баштайлы, размерлерден. Kia E5 и Cerato примерно плюс-минус экөө размерлери, длина машины, ширина одинаковый, да? Даже узундугу Kia E5 бираз ушул эски моделиден узунураак болуп көрүнүп турат. Но жаңы Ceratолар примерно ошол эле размерлерде. Это длинасына караганыбызда. По дизайну. Допустим, азыркы жаңы чыккан Kia'ларда Kia менен салыштырганда байкап атасыздарбы, бир жакта Kia, бир жакта Kia, даже названиялары ham одинаковый болуп калат. Бул жак Cerato, бул жак E5 деп коюптур. Итак, Ceratо'дан Kia'нын плюстары. Менин оюмча. Бул жак бамперин карасаңыздар, астын уже кара цветке черный глянец деп коет орустар. Ошондой кылып койгон Kia'ныкы. Ceratо'да жаңы версиясы да, эски версиясы да андай жок. Машинаны в основном таксиге алат бизде. Клиенттерибиз частный пользованияда аз алышат. И таксиге алганыбызда биз бело-желтый серый кылабыз машиналарды. Бело-желтый серый кылабыз. Балдар сразу не кылышат? Крышасын черный потолок кылышат дагы, пленка беришет. И плюс сразу зеркала заднего видно тоже кара пленка жабышат. Иногда бывает даже ручкаларны черный цветке жабышат. Бул жерде, допустим, мен кыйын, чын айтсам, любой азыр детейлинг бар, оклейка менен заниматься эткен балдар сразу менен түшүнүшөт. Зеркаланы пленка кылыш үчүн разбирать этип, кайтып собирать этип пленка кылыш өтө кыйын. Бул жерде уже андай кереги жок. Kia'ныкы уже заранее черный цвет, если белый машина болсо, ак машина болсо, соответственно, кара болуп уже чыгып атат зеркалалары. Билем, мен оюмча ушундай детальдар бул жерин көрсөңүздөр да болот, уже заранее черный глянец болгон. Плюс если алдыны көрдүк, аркасын көрдүк, алдыны көрдүк, жанын көрдүк, аркасы көтөлү. Аркасынан Kia E5-тин фарлары байкасаңыздар, во-первых, узундугун карасаңыздар, бул өтө чоң фар экен. Кара цветте, уже затемненный болуп, черный фары болуп атат. Когда Ceratо'да андай возможность жок. Если эски версияларда ham, жаңы версияларда ham затемненный фарлар аркаңкы жагда жок.
Дальше. Допустим, мен көп балдарды көріп қалам. Kia, там Hyundai, башқа машиналарды алғанда, біз шилдиктерін обычно там черный цветмен, пленкалармен жақсы көрөбүз. Бұл жерде дагы, допустим, но шилдикти алса болот, но барыңыздар білесіздер, выемка қалып қалады, көрініп қалады багажникте. А Каяда, что шилдиктерді қарағаныңызда, бұл E5, Kaya деп, же шилдикти, бұның барын пленкада алып салса болады. То есть арқаңызда ешқандай, мен допустим жаман көремінші, бағандай көп китайскиттер өте жақсы көреді, надпистерін жық қылып там, но мен алып саламшы. Вот. Алғанға оңой, алдыны көрсек тағын, то же самое, бұл жақтан шилдикті алып салса болады. Мен ойымша видео вообще башқача алып қалады, черный пленканы беріп тұрып, шилдиктерін алып қояды. 100% гарантия берем, 90% біздің водительдеріміз бұл машинаны алғанда сразу мен айтқан ошо шилдиктерді алып, черный потолокты қылып, бұл жаққа уже пленка болған. Это то, что внешности. Сыртынан қарағанда плюстары Kaya мен Ceratta'ныкы. Мен ойымша Kaya бұл жерде явно жеңіп атат. Эми салонын көрсөк. Бұл жерде азыр комментаторлар сразу ал жақта жазат, бізді жақсы көрген көрүүчүлөрүбүз. Kia эски моделini көрсөтүп атсаңар, Kaya жаңы деп. Тура айтасыздар, биз сүрөттөр менен видеодо коюп коебуз, жаңы Ceratta'нын салону кандай болуп азыр чыгып атат и Kaya'нын кандай экен. Kaya'ныкын барыңыздар уже билесиздер. Салону кандай оформление болот экен. Комбинированный кожа болуп, светлый, темный кылып. Мен оюмча мындай цивильный чырайлуу кылып чыгарган. Даже центр ымбакта панелдеги кнопкасын, регулировкасын звука жандырып өчүрө турган тиги панелини эсиңерде, C-класс эски Мерседестерде ушундай эле, окшош. Сүрөттөрүн тапсак, эме кылып коебуз, вырезать этип коюп коебуз. Жаңы Kia'лардын ичинде приборный панели бираз башкачараак болот, бул жак эми башкачараак болот, но все равно көрсөтүп кое беребиз. Вот. Самый мындай отличительный момент посадка экен. Мен өзүм бул Kaya'ны 7 күнгө алып, тест-драйв кылып, минип көрдүм. И посадкасы, допустим, Kaya'да бийигирээк, эгизирээк, чем Ceratta'га караганда. Ceratta'га что мол эски версиясында, что азыр жаңы версияларда отурсак, мен оюмча, лично для меня слишком мындай низкий посадка, да, ачык элечи. Эми көтөрсө дагы болот, на самом деле, все сейчас скажут, көтөрсө болот депчи. Но Kaya'нын боковой поддержкалары Ceratta'га караганда более ярко выраженный экен да, и удобныйраак экен отурганга. Креслосы мага Kaya'да больше жакты, чынын айтсам. Тартышы боюнча, вот азыр угуп атасыздар, уксаңыздар керек. Индикатор иштеп атат. Эшик ачык турса, Ceratta'да ушундай звугу постоянно чыгып турат, если ключ зажигания болсо. Постоянно, если чынын айтсам, ушул раздражать этет. Билбейм эмнеге Kia мындай кылган. Но жөн эле мынтип балдар менен сүйлөшүп туруп эле эшиңизди ачып турсаңыздар, баары постоянно титилдей беретчи. Өчүрө албайсыздар буну. Вот. Арканкы местода боюнча жаңы машиналарда, эски машиналарда сзади Kia'да одинаково расстояниялар болот да. Бул жакта азыр мен сам за собой сейчас сяду, да. 1,78 м роста меники. Азыр отуруп туруп примерно ушинтип отурсам, теперь жакка отуруп көрөлү. Вот аркада отурдук. Даже два кулака перед собой, да. В принципе, Kia бул жерде тоже микрофон түшүп кетти. Бизде тургандар вообще ничего не подготовлено эмес, мындай не запланировано эмес, бир дубль менен снимать этебиз. Заранее готовиться этип, жанагындай вырезать этип, андай менен заниматься этпейбиз. Так, Ceratta'ныкы готовили. Вот примерно ушундай отурабыз да. Так, мага азыр удобно. По вылету руль вверх-вниз, алды аркага жылбайт. Только вверх-вниз регулировкасы там. Так, теперь отойдем.
Ну, мен ойымча, если даже Кая берде арқанғы местада жеңсе дагы біраз эле примерно одинаковый екен расстояниясы. Что Цератада, что Каяда. И остается у нас только багажник, правда? Багажник алат екен. Так, багажник боюнча. Так, бул жакта ачайлычы. Так. Өзүңүздөр билгендей биз профессиональный обзорщик эмеспиз. Ошо как оно есть машиналарды көрсөтөлүп. Ичине азыр примерно камерада көрүнсө керек, расстояние канча бар экен, место канча бар экен. Эми Цераттан ачайлычы. Цератта бул жактан ачылабы? По-моему, только Цераттаныкы только изнутри, да? О, бул жакта кнопка бар экен. Так, бияктан багажник ачыш үчүн обязательно Цераттада алдыга киребиз. Чынын айтсак, объективно болсок, бул жерде Цераттада длинадан жеңилеткен вглубь. Но при этом ширину, менин оюмча, Цераттада біраз место көбүрөөк көрүнүп атат. Ооба. В длину нар жакка место көбүрөөк экен бул жакта, а ширину Цераттада көбүрөөк экен. Бул жактар местоны алып коет экен, узап коет экен. Бул машинаны биз именно Цератта менен салыштырып көрсөтөбүз, потому что таксиде бул машина комфортто иштейт. Цератта тоже комфортто иштейт. Но при этом эми баарыбыз кандай объективно, честно, как оно есть. Цератта Kia уже 3 жылдан бери Россияда чыгып кеткен. Азыр баары айтат, зато Цераттага запчасть бар деп. Жок тугандар. Бизде паркыбызда өтө көп Kia машиналарыбыз бар. Цератта, K5, аркылдуу машиналар, Риолорубуз. И запчасть боюнча бүгүнкү күндө автосервистери бар балдар, запчасть саткан балдар азыр көрүүчүлөрүбүз бар, не дадут соврать да, жалган айтырбайт. Запчасть өтө кыйын болуп калган. Ачык эле. Китайцтерге 7 күн, 14 күндө любой запчасть Китайдан келип алып атат. Бул жерде, бул жактан көрсөтүп койсок болот, бул Каян автосервиси, өзүнүн сервиси и бизден алган клиенттер ушул машиналарды ушул автосалонго келип, ушул жерде гарантиясы менен 100 000 пробегке чейин полный обслуживаниясын кылса болот. Ценниктери дагы обычный эле сервистегидей эле, ачыгын эле айтайлы. И китайцтерге бүгүнкү күндө китайцтерге менин оюмча запчасть өтө оңой эле болуп калды табыш. 1 жыл мурун, 2 жыл мурун, мен эсимде ошо 2-3 жыл мурун хабалдарды биринчи тарып болуп китайский машиналарды алып чыга баштаганыбызда баары бизге айтышкан, китайцтер 1 жылдан кийин машина болбой калат, китайцтер бузула берет, китайцтер андай мындай. Ооба, сиздердики дагы туура тугандар. Но китайцтер дагы жакшы машина чыгара алат, ачык эле. 2-3 модельдери бар. И биз дагы бир жолу айтып атам, машинаны клиенттерибизге алып бериштен мурун өзүбүз таксиге, линияга, арендага чыгарып, тест-драйв кылып, көрүп, анан кийин алып атабыз. Подряд барды китайцтерден туура айтасыздар, алса болбойт тугандар. Но конкретно ушул машина бүгүнкү күндө менин оюмча өзүгө конкурент жок да Россияда. Тем более азыр бааларын айтпай эле коелу, азыр канчага Цератта лизингке алайык десек или кредитке алайык десек, и просто машинанын баасын эле көрсөңүздөр космоска чыгып кеткен. Богону комфортто иштей алат машина, но при этом комфорт плюстун акчасын требует этет. Андай дагы болбойт тугандар. Биздин оюбузча машина лизингке, таксиге чыгып иштесе, соответственно, анын баасы арендадан азыраак болсо дагы жакшы, но хотя бы арендага жакын болсо, допустим, бул машина 75 000 айына болуп атабы, арендада 2,5 миңден 75 000 стоящий да ушул акчагачы. Цераттаны азыркы моментте оформить этип жаңы тоже Цераттаны алып чыксак, ал кече санадык, приблизительный стоимость Цераттанын айына 86 000 болуп чыкты. Эң арзан тапкан машинабыз. Это вот жаңысын айтып атам мен. А так вообще эле 92 000, там 94 000ге чыгып кетет. Ошол эле 36 айга. Вот, ошого тургандар биз азыр бул машиналарды
өзүбүз сервистерин көрүп, запчастарын көрүп, өзүбүз тест-драйв кылып туруп, андан кийин только силерге совет берип атабыз, ушул машина бул акчасыга өзгө стоящий деп. Бүгүнкү күндө клиенттерибиз бар, уже заранее келип, страховкасынын акчасыны заказ кылып машиналарын күтүп аткандарын. Ушул видеону көрсөңүздөр, туугандар, жакында полное оформление процедураларын чыгарып, машиналарыңыздарды чыгарып, видеодо көрсөтүп беришке аракет кылабыз. Чоң рахмат барыңыздарга убактыңыздарды бөлүп ушул видеону көргөнүңүздөргө. Подписканы обязательно коюп, лайктан басып, комментарияларды эсиңизден чыгарбаңыздар. Баарыңыздарга салам алейкум.